Рахмат. Мыйзамды колдойм. Менде эми бул мыйзамдан тышкары бирок кайрылгандыктан укук коргоо органдарынын жетекчилип отургандыктан кайрылуумду окуп коеюнчу. Мага Бишкек шаарынын тургуну Акунова Гүлзат айым кайрылып атат да. 31 август 2024-тө 1 сентябрь майрам болуп атты дейт. Анан деген ошондо Бишкек Токмок жолунда дейт масштабный ДТП болот да. ДТПде 10 киши каза болот. Көп пострадавший дейт. Бирок азыркы күнгө чейин дейт ошол иш сотко да тапшырылбай жатат дейт. Улам тергөөчүлөр алмашылып жатат дейт. Ортодо эми жабыркагандарга же компенсация берилбейт, же жардам берилбейт дейт. Ушу аябай ден соолугунан жабыркаган адамдарды мына мен ошо арасында мен тирүү калдым дейт. Кудайга шүгүр. Бирок деген ортодо ден соолук тарабынан маселе көп болуп атат. Ошол жардамды кимден аларын билбейм дейт. Ушул ДТП боюнча маалыматыңар барбы? Урматтуу Элбек Жалгалбековна, бул боюнча бүгүн көзөмөлгө алып тактап сизге жооп берели. Суранычы. Анткени бул кылмыш иши боюнча тергөө амалдары жүрүп жатат, экспертиза дайындалган. Ошо экспертизанын жыйынтыгынын негизинде чечим кабыл алат. Бул боюнча сизге деген маалымат беребиз. Жарым жылда өтүп кетиптир да, анан улам чоюлгандай көрүнүп атат да, ал адамдар кыйналып атышат да. Жабыркагандар көп болуп, 3-4 экспертиза анын үстүнөн комиссионный экспертиза жүргүзүп аткан себебинен бир аз убакыт талап кылып атат. Бул боюнча кылмыш ишин бүтүрүп сотко жиберет, сизге маалымат беребиз. Берип коесуздар. Рахмат. Анан Үмүткан айым мындай суроодо ошол кылмышкерлерге бекер адвокаттарды таап берип атабыз, бирок жабыркаган адамдарга эмнеге мамлекет тарабынан бекер адамдарды, бекер адвокаттарды биз таап бере албайбыз да? Мамлекет тарабынан ушул жардам бере албайбыз да? Эмнеге мындай ситуация? ГГЮП не всем помогает, вы же знаете, баарына жардам бере алышпайт да? Государство со стороны мамлекет тарабынан кылмышкерлерге жооп бере берейинби? КГЮП деп коет, Минюстан жооп берер, если болсо, бирок жабырлануучулар дагы эгерде анын өзүнүн жагдайын түшүндүрсө, эгер жумушу, кызмат жумушу жок, жанагындай инвалидность же пенсионер болсо, эгер андай далилдүү көп балалуу болуп, подтверждающий документтерин берсе, алар тарабынан аларга деле адвокат берилет. Кылмышкерлердин ошондой критерийлери барбы, же бүт эле кылмышкерлерге бекер мамлекет тарабынан адвокат берилет да? Кылмышкер эгер мамлекет тарабынан адвокат сураса, биз милдеттүү түрдө аларга камсыз кылабыз. Эмнеге биз жабыркагандарга ошондой түрдө шарт түзүп бере албайбыз? Бул бардыгы эле мамлекеттин дополнительный расход. Кылмышкерге почему эмне себептен берилет? Анткени кылмышкердин укуктары убактылуу чектелет да, айыпкер. Ошондуктан биз мамлекет тарабынан ага ушундай мүмкүнчүлүктөрдү беребиз. Бирок жабырлануучу тарабынан да эгерде алар өзүнүн жагдайын түшүргөн документтерди алып келсе, юстиция тарабынан сөзсүз түрдө милдеттүү түрдө бекер адвокаттарды беришет. Бирок аны баягы жагдайларын аныктап бериш керек да, жеңилдетүүчү жагдайларын. Рахмат. Бул жактан мамлекет тарабынан мен ойлойм, башкы прокуратура мүмкүн биз системдүү түрдө ошону кайра башкача көз караш менен карап, мүмкүн жалпысынан ошо жабыркаган өзгөчө айымдар көп болуп атат да, үй бүлөлүк зордук, зомбулук көп болуп атат. Анан мыйзам бузуулар көп эле болуп атат да. Анан ошол учурда кылмышкерлерге бекер адвокаттарды бересиңер, эмнеге бизди ойлобойсуңар деп бизге кайрылып атат да. Может, ойлонуп көрөсүздөр да, мүмкүн системдүү түрдө ошого бир каражатты бюджеттен караштырып көрөбүзбү? Бул жагын да караш керекпиз да. А то как будто государство заступается за преступников, а за пострадавших мы не заступаемся деген маселе болуп атат да. Андан тышкары мага деген абдан көп ушул мошенниктер боюнча абдан көп кайрылуулар келет да. Крип жанакы цифровое мошенничество көп болуп атат. Ошол боюнча кандай иштер жүрүлүп атат? Бизде агентство түздүк белекпиз. Атай департамент бар да, Кибермошенничество боюнча. Бул акыркы убакта алдамчылык фактылар катталгандар боюнча деген ушундай көйгөй бар. Анын үстүнө деген сиз айткандай, ошо киберпространствонун ичинде интернет сайттардын жардамы менен, социалдык сеттердин жардамы менен алдаган фактылар бар. Бул боюнча өзүбүздүн ички иштер министрлигинин атайын башкармалыктар түзүлгөн. Ошолорду биз окутуп, даже чет өлкөдөн окутуп, кадрдар даярдап, азыркы кезде бул боюнча жумушту алып барып атабыз. Бул боюнча да биздин бир топ мындай кылган жумуштар бар. Муну күчөтөбүз. Мунардан биз сотрудниктердин санын көбөйтүп, окутуп, ушундай жаңы болгон кылмыштарга даярдыкта болуп атабыз. Рахмат. Шаардык РОВДлерди карап көрсөңүздөр, кибермошенничество менен жабыркагандарда, мен бир РОВДнын, Октябрьский РОВДнын ичинде 5 жабыркаган бала отурат да.
аларды аягында жертва эмес, тиги мындай виноваты кылып койгондо туура эмес болуп атат да. Бул деген мамлекет тарабынан мүмкүн техника жактан биз жардам берелиби, ошол расследование жакшыраак жүрсүн деп, ошол адамдардын аягында последний буларды нанимать этип, ошондой мошенничество аралаштырган адамдарды, күнөөлүүлөрдү тапканга биз да жардам берели да бюджет тарабынан. Давайте алып келгиле. Рахмат, Эле Журбаков, мына бул боюнча биз башкармалыкта деген түзүлүп атат. Андан сырткары биздин планыбызда жер жерден ар бир райондо дагы ушул киберпреступность менен күрөшкөн биздин деген кызматкерлер болот.